Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. iPhone'дон тогуруп аял каза болду. Аялдын артында 3 баласы калганы айтылууда. Күйөөсү көп сөгөт эле. 27 жаштагы келин жана 4-5 жаштагы кыздар киши болду. Бишкекте автобустун амалкөй айдоочусу тулпардын КР кодунун үстүнө бир тууганынын КР кодун чаптап койгон. Мэрия аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан кийин милицияга жеткирилгенин билдирди. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектүүнүн жакындары үн катты. Социалдык тармактарда киши колдуу болуп каза болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектүү катары кармалган жаранын жакындары деген адамдардын видеосу тарады. Видеодо кылмышка шектүү жарандын апасы жана атасынын иниси сүйлөгөн. Алар шектүүгө эң жогорку жазаны берүүнү айтышкан. Бишкекте скутер айдаган адамды сүзгөн айдоочу аныкталды. Ал 16 жаштагы өспүрүм болуп чыкты. Бул тууралуу бүгүн милиция кайгылуу кызматы башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой, 2025 жылдын 19 сентябрь күнү социалдык тармактардагы мониторинг кылуу учурунда Фрунзе Веселая көчөлөрдүн кесилишинде болгон жол транспорт кырсыгы боюнча видео материал табылган. Видеодо белгисиз айдоочу Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа менен скутер айдоочусун сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткени аныкталган. Бул маалымат ЖМКларга жарыяланган соң Бишкек ШИИБдин МККБнын Меж базасына катталып, сотко чейинки өндүрүш иши козголгон. Натыйжада бүгүн айдоочу аныкталып кармалды. Ал 2009 жылы туулган, жашы жетелек жаран экени белгилүү болду. Ага карата мыйзамда каралган тартипте бардык тиешелүү протоколдор түзүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Күйөөсү көп сөгөт эле. 27 жаштагы келин жана 4-5 жаштагы кыздар киши болду. Орусиянын Ульяновск шаарында 27 жаштагы аял жана анын 4 жана 5 жаштагы 2 кызы киши колдуу болуп өлгөнү аныкталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Патерге кошуналары киргенде күйөөсүнүн колдору кан болгон. Ал өзүн өлтүрүүгө аракет кылган. Учурда реанимацияда. Чоң энеси өлтүрүлгөн денелерди неберелерине кабар алам деп барганда көргөн. Кошуналардын айтымында бул үй бүлө жакында эле көчүп келишкен. Күйөөсү дайым кыйкырып сөгүнгөнүн, чыр-чатак көп угулганын айтышкан. Ал эми келин дайыма кошуналар менен учурашып турганын, бирок жеке жакын тааныш эместигин билдиришкен. Ульяновск облустун тергөө комитети 27 жаштагы аялдын 2 баласы менен өлтүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгоду. Сузакта кадастр мекемесинин башчысы кырмалды. 27 сентябрда Сузак районунда кадастр жер ресурстары агенттигинин башчысы кырмалды. Маалыматка караганда 2024 жылы Сузак Репке районунун тургуну арыз менен кайрылып, Айыл чарба багытындагы үлүш жерин белгисиз себептер менен башка өз алдынча ээлеп алып, чек кылып бөлүп алышканын билдирген. Аталган факты кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары кадастр жер ресурстары агенттигинин Сузак филиалынын башчысы 1976 жылы туулган жаран кырмалып, 27 сентябрь күнү Сузак Рептен убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. iPhone'дон тогуруп аял каза болду. Ирландиянын Дублин шаарында аял iPhone телефонун ваннада жатып колдонуп, токко урунуп каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда 47 жаштагы ирландиялык аялды күйөөсү үйүнүн жуунуучу бөлмөсүнөн эс учун жоготкон абалда тапкан. Ал жабырлануучунун көкүрөгүндө жана сол колунан күйүк алганын билдирген. Аял телефонун кубаттагычта турган учурда колдонгон. Соттук отурумда аялдын күйөөсү аялын судан алып чыгууга аракет кылып жатып, ал да токко урунганын айтты. Ал ошондой эле колдонуучуларды мындай шарттарда смартфондорду кубаттуу өлүмгө алып келерин эскертишет экенин билдирген. Тактап айтканда, анын iPhone телефонунда кубаттоо учурунда сууга тийип калуу коркунучу тууралуу эч кандай эскертүү болгон эмес деп белгиледи ал. Аялдын артында 3 баласы калганы айтылууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды.
ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам берди. Жылдын 19 сентябрь күнү саат болжол менен 13:00 чамасында Бишкек шаарынын Фрунзе көчөсүндө Hyundai санаат үлгүсүндөгү автоунаа кетип баратып, скутер айдап бараткан айдоочуну сүзүп, ошол жерден ийизин сутуп кетип калган. Бул боюнча соц тармактарга маалыматтар тарап кетип, азыр учурда милициянын кызмат башкармалык тарабынан айдоочу кармалып, айдоочу жаш өспүрүм 2009-жылы төрөлгөн Умар аттуу жигит экен, атайын мамасы менен келип атат. Маалыматка ылайык, мамасы да бул боюнча билбептир, өзү да эч кимге айтпаптыр. Азыр бала менен үгүт насаат иштери жүргүзүлүп, тергөө иштери жүрүп атат. Материалдар катталып, жаран тараптан арыздар катталган. Азыр эми мамасы болуп койсок бул окуя боюнча. Биринчиден жалпы элден кечирим сурайм. Биз дагы 2-3 күн болду билгениңизге соц тармактарга чыкканы. Балам дагы жаш болуп айтпаптыр, ушул жаштык кылыптыр. Жабырлануучудан дагы кечирим сурайбыз. Сиз өзүңүз автоунааны сурап кеттиңиз беле негизи ошол күнү? Жок. Мойнуңузга күнүңүздү аласызбы? Алам. Эмне себептен андай ишке барып туруп ошол жерден качып кеттиңиз? Жүрөгүм түшкөндөн качып кеттим. Өзүңүз билгендей, жаш өспүрүм экен, жүрөгүм түшкөндөн качып кетти деди. Биз негизи эле милициянын кызмат башкармалыгы бүт айдоочуларга жана ата энелерге кайрылып кетмекчибиз. Урматтуу ата энелер, өзүңөрдүн жаш өспүрүм балдарыңарды туура үгүт насааттаңыздар. Жол эрежесин сактоо боюнча, автоунааны ачкычтарын жөн эле берип койбоо боюнча. Бул жерден мына 2009-жылы биздин жаш өспүрүм ата энесинен ачкычын автоунаанын ачкычын сурабай алып алып өзү айдап жүрүп, мына бүгүн 3-4 күндөн билинип атат. Биз ар бир өңөргө жеткиребиз, жол эрежени так сактоо боюнча. Балам Гүлдө мен Бишкекте элем ушундай иш болуптур, биз кийин уктук. Мен азыр айтарга сөзүм жок. Бул кызга аябай кейип турам, жүрөгүм ооруп турат. Эми ушул кыздын ата энеси сураган эң бийик жазаны мен деле сурайм. Башка аргам жок, себеби ошондой болуш керек. Ооба, бул адамдын акылына, оюна чак келгис иш болду. Биз бул баланын атасынын энеси болобуз. Биз да бийликтегилерден сурайт элек, ошого эң жогорку жаза колдонушун. Жашоого укугу да жок бул дүйнөдө. Эми алганга да укугу жок. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы интернетте жарыяланып кеткен Тулпар QR-коддун ордуна жеке QR-кодду орнотуп алуу боюнча ишкана тарабынан ыкчам иш алып барылып, төмөнкүлөр аныкталды. Бүгүнкү күндө айдоочу ишканага чакыртылып, түшүндүрмөлөр алынып, жана орнотулган жеке Мбанк QR-коду анын бир тууганына таандык экени аныкталган. Ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында бүгүнкү күндө айдоочу жана Мбанк QR-коддун ээси айдоочунун тууганы тиешелүү ички иштер органдарына өткөрүп берилди. Болмаса жаңы бүгүнкү айдаган силердин водители өздөрү жазып берет, мен бул боюнча эчкимге билбейм депчи. Бизде бир автобуста 2 водитель основной айдашат. Кипрестен эле турат, так кайсы доказательство колдонуп болот да. Ошону байке өзүнүн жээниники билип алып, ошону колдонуп жүргөн. Урматтуу айдоочулар, бүгүнкү көрүнүштөргө байланыштуу сиздерден суранарыбыз Тулпар QR-коддун ордуна